Эфирибиз улантабыз. Бизде дагы конокторубуз бар, Куттуу студиябызда. Анда эмесе көп күттүрбөй тааныштыра берели. Бул Аманат кооперативинин Талас областындагы директору Венера Камбарова эжекебиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен дагы бир жолу. Өзүңөргө дагы. Энерже ушул иш чараны жалпы биздин билбеген замандаш тургундарыбыз бар. Ошол жөнүндө кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Алгач ушу Аманат кооперативи жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Биз кооператив 2004-жылдан бери Кыргыз Республикасында жанданып иштеп келе жатат. Андан кийин 2014 дагы жок болуп калып, 2018ден бери дагы жанданып иштеп Кыргыз Республикасынын закон ченемдүүлүктөрүндө иш алып баратат. Биз Аманат кооперативи 2021-жылдын август айында түптөлүп иш алып баруудабыз. Биздин негизги максатыбыз Аманат кооперативинин негизги өзүнүн алдына койгон максаты карапайым калкты жакырчылыктан чыгаруу максатында иштеп жатышат. Биз эки программада иш алып барабыз. Авто программасы жана турак жай программасы. Авто программасында 1 жылдан 5 жылга чейин карапайым калкты, кыргыз калкын өз мүдөөсүндөгү автоунаасына ээ болуусуна жардам беребиз. Турак жай программасында 5 жылдан 15 жылга чейин ушу өздөрүнүн үйүнө жаркырап жашоосуна жардам беребиз, көмөктөшөбүз. Абдан жакшы. Негизи эле ушул жалпы биздин замандаш тургундарыбыз кантип ушул сиздердин корпоративге кайрылса болот, кантип жардам сураса болот? Бизде ашыкча документ чогултуп, карапайым калкты кыйнап, справка алып кел, тияка жүгүр, бияка жүгүр деген иш чаралар жок. Эки эле паспорт менен келип кайрылышат. Ошо ала турган мүлкү кимге оформление болуп, кимдин атына каттала турган болсо, ошол адамдын паспорту менен договор түзөбүз. И ошол ала турган мүлктүн баштапкы төлөмүн төлөшөт өздөрү. Турак жай программасында 25%-ин төлөйт, баштапкы төлөмүн. Авто программасында 30%-ин төлөйт. Эгер кардалдарыбыз ушул 20-35%-ин төлөсө, калганын биз 1 сом 1 тиын кошпой, проценти жок каржылап беребиз. Демек турак жайда үй менен автоунаа. Ал эми ушул Талас жергесинде иш алып барып жатканыңыздарга канча убакыт керек болуп калды? Биз азыр Кыргызстандын 7 областында иш алып барабыз. Таласка келип, бул жерде иш алып барганыбызга 1,5 ай убакыт болду. Декабрдын башынан баштап иштеп жатабыз. Ушул убакыт аралыгында элдердин кабыл алуусу кандай болуп жатат? Ошол тууралуу айтсаңыз. Элдер жакшы кабыл алды. Кыргыз ушул мамлекет боюнча эле бардыгы жакшы кабыл алып атат. Себеби кооператив деген түшүнүк өзү бул жамаатчылыкта бири-бирине жардам берүү деген түшүнүк. Жакшы кабыл алып атат. Ушул күнгө чейин азыр Талас областында 20дан ашык договор түзүлдү. 2 адам автоунаасына ээ болду. 1-2 күндүн ичинде жакынкы бүгүн эртең бир адам квартирасын алган атат. Жакшы. Мынакей негизи 21-кылым ушул жашоонун жакшы жагына мындай өзгөрүлүп жатканы билинип турат, урматтуу кесиптеш. Анан дагы ушул кадырман телекөрүүчүлөр, эгерде көптөн күткөн үй, турак үйгө ээ болсом деп жана көптөн күтүп ушул автоунаа өзүмө жеке үй бүлөмө алсам деп турган болсоң, сөзсүз түрдө ушул Аманат турак жайына кайрылыңыздар. Сөзсүз түрдө албетте ушул сиздин кыялыңызга жардам бере турган ишкана десек болот. Жана ошондой эле Венера сизге суроо берейин. Мисалы ушул автоунаа ала турган болсо, баштапкы төлөмү төлөй албай калса кандай болот? Жана ошондой эле калган акчасын эгерде алган биздин кээ бир тургундар төлөй албай калса кандай болуп калат ал жагы? Биз автоунаа программасында да, турак жай программасында да карап жатабыз. Баштапкы төлөмү жок. Кыргыз жарандарыбыз көп дейм, карапайым калктачы. Ошолорго баштапкы төлөмү жок. Жалпы сумманы бөлүп бергенге программа иштеп жатабыз. Кудай буйруса ишке ашып калса, ал дагы элибизге жакшы жардам берет деп ойлоймун. Анан эгерде алган ошол бизге мүчө болгон инсандар кандайдыр бир кыйналып төлөй албай калса, убакыт беребиз. Ошол убакыттын ичинде да төлөй албай калса, ошол кардалдын өзү менен байланышып, сатып төлөгөнгө жардам беребиз. Өтө жакшы. Демек, жеңилдетүү бар. Жеңилдетүүлөр бар. Себеби биздин негизги программабыздын максаты ушул карапайым калкты жакырчылыктан чыгаруу деген программанын негизинде иш алып барабыз. Аманат кооперативин түптөгөн кыргыздын уул кыздарынын негизги максаты эле кыргыз элибиз жакыр жашоодон арылып,
ушу келечекте бир бай жакшы мамлекеттердин катарына кошулса деген максатта иштешет. Абдан жакшы. Көрөрмандарга дагы айта кетели, эгер силерде учурда кандайдыр бир суроолоруңуздар болуп жатса, 702-76-89-32 номерине WhatsApp аркылуу билдирүүңүздөрдү жөнөттүңүздөр. Биз ошол Аманат кооперативинин Талас облусундагы директорунан силердин сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан да Венерия ушул жерден мага бир суроо кызык болуп атат. Баштапкы төлөмүн төлөгөндөн кийин балким калган суммасын ай сайын бөлүп төлөшөбү? Эгер ай сайын болсо канча айга созуп жаздырса болот, ошол жөнүндө айтсаңыз. Бизде автоунааны 200 миңден 2,5 миллионго чейинки суммада акча каржылап беребиз. Бирок негизинен азыр карапайым калктын ичинде 130, 120, 150 дагы автоунаа алса болот экен. Аны да каржылап берип атабыз. 200-300 миң сомдук автоунааларды 2 жыл, 3 жылга бөлүп беребиз. Баштапкы төлөмүн төлөгөндөн кийинки биз берген акчаны. Ошол убакыттын ичинде ай сайын бөлүп төлөйт. 300 миңден жогорку суммада машиналарды 5 жылга бөлүп беребиз. 5 жылдын ичинде ай сайын бөлүп төлөсө болот. Анан кардалдын суроосу боюнча кварталга бөлүп бергенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Негизи эле ушул башталганда, эфир башталганда ушул Венерия сразу эле жумушка өтүп кеттирбиз. Өзүңүз негизи каяктын тургунусуз жана кайсы кесиптин ээсисиз, ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен өзүм Кыргыз Республикасынын Ош областынын Оштун кызымын. Оштон Таласка келип жумуш алып барып атам. Ушу элиме, жериме жардам берсем деген максатта жумуш алып барып атам. Өзүм мугалиммин. 31 жыл мугалим болуп иштегенмин. Бул кесипте, бул системада иштегениме 3 жыл болду. 3 кыз, 2 уулдун энесимин. Абдан жакшы. Анан айтсаңыз, ошол Аманат кооперативи бул 2004-жылдан баштап эле негизи түптөлгөн деп айтасыз. Анан ошол жылдар аралыгындагы бул жыйынтыктары кандай болду? Канча адамды турак жай менен камсыз кылды? Бир болжолдуу түрдө. Биз 2004 кооперативдер иштеп, жумуш алып барып, жаңыдан эме боло баштаганда кайрадан кандайдыр бир бут тосуулар болуп, кооперативдер токтолуп калган да, жыйынтыгы жок болуп калган. Азыраак гана адамды автоунаалар менен каржылап, жыйынтыгы жок токтолуп калып, кайра 2018-ден баштап жанданып, иш алып барып, биз программаны иштеп чыгып, 2021-ден толук кандуу ишке кирише баштадык. 2021 сентябрь айынан баштап каржылап, ушул 2022 январга чейин 65 тургунга автоунаа каржылап бердик, 12 тургунга квартира каржылап бердик. Жалпы Кыргызстан боюнча. Жакшы, өтө жакшы. Бизге дагы өтө сонун пайдалуу кеңеш болуп атат десек болот, урматтуу кесиптеш. Анан угуп аткан биздин мисалки жаңыдан кошулуп аткан биздин кадырман теле көрүүчүлөргө дагы бир суроолу кайталап өтсөңүз, Венерия, кандай гана документтер керек болот? Бизге 2 гана документ керек болот. Кайсыл жаранга каттала турган болсо, ала турган мүлкө, ошол адамдын паспорту, экинчи паспорт бул поручитель катары кошулат. 2 гана паспорт менен. Демек, башка таанышын алып келсе болот. Мисалы, жубайын алып келсе болот, ата-энесин, бир туугандардын паспортун алып келип, бизге поручитель катары кошот. Дагы бир өзгөчө бир суроо сурагым келип турат. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө ушул кооперативдер көбөйүп, жана башка дагы ушул чөйрөдө силердин мындай жатканда ата-анашыңыздар бар десем болот да. Андан кийин силердин өзгөчөлүгүңүздөр, мындай элдин ишеними барбы деген суроо да бул жерде. Ооба, туура айтасыңар. Кыргызстанда азыркы күндө 10дон ашык кооператив иш алып барып атат. Кооперативдердин баардыгы эле Кыргыз Республикасынын закон ченемдүүлүгүндө иш алып барабыз. Баарыбыз эле бирдей. Бирок ар бир кооперативдин өзүнүн иштеп чыккан программасы бар. Бири-биринен өзгөчөлөнгөн. Мен ишенимдүү түрдө 100% айта алам, биздин кооператив башка кооперативдерден артыкчылыгы дагы, жакшы жактары дагы бар деп. Себеби бизге мүчө болгон инсан эч кандай бизге мүчөлүк акы төлөбөйт. Ай сайын төлөй турган мүчөлүк акыбыз жок. Бир гана жолу кызмат акыбызды алабыз. Эми бардык жерде эле кызмат акы бар да. Автопрограммабызда 7% алабыз жалпы сумманын. Ошол 5 жылдын ичинде бир эле жолу төлөйт. Турак жай программабызда 4% алабыз. Бир эле жолу төлөйт 15 жылдын ичинде. Андан башка 1 сом дагы кошуп төлөбөйт. Ушул артыкчылыгыбыз. Өтө жакшы. Мынакей
кадырман теле көрүүчүлөр, биз дагы кайталап өтөлү. Эгерде турак жайга ээ болом жана ошондой эле автоунаага үй бүлөлүк шартка байланыштуу ээ болом десеңиз, сөзсүз түрдө мынакей биринчи өзүңүздүн паспортуңуз, жана ошондой эле жакыныңыздын, досуңуздун же болбосо үй бүлөңүздүн, жубайыңыздын, жолдошуңуздун паспортун алсаңыз сөзсүз түрдө ээ болосуз дейли. Башкача айтканда бул жеңилдетилген түрдө экендигин басмага айтсак болот. Биз ушу карапайым калкты жакырчылыктан чыгаруу максатында иш алып барабыз да. Негизги максаты ушул. Жакшы. Ушул кооперативде бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп атабыз. Бул кайсы кооператив, кандай мындай таануу үчүн Бишкектен алсак, бул ошол жөнүндө түшүндүк берсе? Бишкектен, Сурооңуз түшүнүктүү. Бенериже ушул сиздер тараптан ушул үй туракты, турак жайды сурап жатат. Бул аманат кооперативи. Бизде мисалы Таластан договор түзүп коюп, Бишкектен барып алсаңыз болот. Кыргызстандын любой точкасынан үйгө ээ болсоңуз болот. Жер тамга ээ болсоңуз болот. Этаждан квартира алсаңыз болот. Эгерде кызыл китеби бар болсо, жер участогундагы алса болот. Ал эми азыркы учурда экрандан тышкарыга көрүп жаткан көрөрмандарыбыз өзүңүздүн дарегиңизди айтып койсоңуз, балким өзүнүн жекече суроолору болсо сизге кайрылыш үчүн. Бизде Манас көчөсү, Талас шаарында Манас көчөсү, Манас торговый соода борборунун ичинде жайгашкан биздин офисибиз. Эртең мененки саат 9-дан кечки 6-га чейин жумуш. Демек, ардактуу көрөрмандар, кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, Венереженин өзүнүн жеке кабинетине барып байланышсаңыз болот. Байланышсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө кадырман теле көрүүчүлөр, биз үчүн дагы, жалпы тургундар үчүн дагы, ушул жалпы биздин кадырманга ылайык журтубуз үчүн да өтө сонун мүмкүнчүлүк, пайдалуу нерсе десек болот дагы. Жана Венереже ушул иштин алдында сиздин ушул аманат кооперативде дагы жана өзүңүздө дагы алда койгон кандай максаттар бар? Биздин кооперативдин негизги максаты эле ушу элдин мүдөөсүн аткаруу, элге жардам берүү. Менин өзүмүн жеке инсандык максатым деле ушул. Кыргыз элим бай болуп, өзүнүн мүдөөсүн орундатып, жаркын келечекте жашаса деймин. Ошол үчүн кыргыз элиме жардам берүү максатында иштеп жүрөм. Чоң рахмат. Алга койгон максаттарыңыз албетте ишке ашсын. Ал эми сизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип калды. Анда сизге эркин микрофон болсун. Урматтуу Талас жеринин, Талас элинин эли, сиздерди ушул аманат кооперативи аркылуу өз автоунааңыздарга, өз турак жайыңыздарга ээ болуңуздарды каалайм. Мүмкүн болсо келип кабар алып, кайрылып, сурооңуздар болсо берип чечип алсаңыздар болот. Биздин эшик ар дайым ачык сиздер үчүн. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Калпындай болгон убакытты ошол бөлүп бизге келип ушундай сонун пайдалуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук, бакубатчылык жүзүңүздөн жылмай кетпесин жана ушул сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик болсун, ушул аманат кооперативге да. Анан дагы ушул жалпы кадырманга ылайык журтубузга дагы ушундай жардам берип, пайдалуу нерсеңиздерди көргөзүп келе бериңиздер дейт. Рахмат, силердин да ишиңерге ийгилик. Ушул өркүндөп өсө бергиле. Чоң рахмат. Кадырман теле көрүүчүлөр, алдыда дагы убактыбыз бар, ушуну менен бүттү дебеңиздер. Андыктан жакыныраак дагы алдыга отуруңуздар. Бүгүнкү күндө атайын өздүк майрамдарды, туулган күндөрдү жана ошондой СМС куттуктоо билдирүүлөрдү өз даректерине алдыңкы мүнөттөрдө жеткиребиз. Андыктан сиздер үчүн бир жагымдуу ырдесте болсун.